Урматтуу жамаат аталар, бул нерселер жогоруда айткандай бизди ойготуш үчүн. Алардан кем калбай бизде деле бар. Биз тирүүлөргө өзгөчө сабак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандар бир дене сыяктуу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Мейримдүү урайымды Аллахтын аты менен баштап жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, жараткан Аллах Таала басып келген кадамдарыңыздарга сооп, хасанаттарды жазып, бейиштен даражаңыздарды көтөргөн болсун. Бүгүн дагы сиздер менен жума сабакта сүйлөшө турган сабагыбыз өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына ошол акыркы жумада биздин мусулман бир туугандарыбыз деген мына ошол Сирия өлкөсүндө, Түркия өлкөсүндө аябагандай бир жараткан Аллах Таала тарабынан бир табият кырсыгы болуп, бир туугандарыбыз зилзиладан, жер титирөөнүн айынан кайтыш болуп, бүгүнкү күнгө чейин алдын ала маалыматтар боюнча 100 000 деген адамдын сөөгү табылбай, аябай бир кыйрап, кабыргабыз кайышып турат. Мына ушул табигат кырсыктарынын себептери же болбосо мына ушул нерселер биз ислам көз карашы менен кандай бааланыш керек? Мына ошол жер титирөөнүн кесепеттери жөнүндө бир аз бүгүн сиздер менен сөз кылабыз. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Я айюханнас, эй адамдар, иттaqu rabbakum, силерди жараткан Раббиңерден корккула. Инна залзалатас-саати азим, шай'ун азим." Чындыгында кыяматтагы жердин силкинүүсү, кыяматтагы жердин титирөөсү бул аябай улуу, оор дейт, аябай чоң дейт. Эй иман келтиргендер, өзүңөр жараткан Кудайдан корккула. Инна залзалатас-саати шай'ун азим. Кыяматтагы жердин титирегени бул аябай катуу дейт. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ал кыямат күнү ар бир эмчек эмизген эне эмизип аткан, сүт эмип аткан баласын ыргытып, баласын таштап жүгөрөт. Wa kullu zati hamlin hamlaha. Ар бир боюнда бар эне боюндагысы түшүп калса дагы билбей калат. Wa taran-nasa sukara. Адамдардын мас абалында көрөсүң. Wa ma hum bisukara. Бирок алар мас эмес. Walakin azabullohi shadid. Бирок Аллахтын азабы катуу болгондуктан алар мас сыяктуу өзүн жоготуп коет дейт. Эй иман келтирген пенделер, инна залзалатас-саат шай'ун азим. Кыяматтагы жердин силкинүүсү, жердин титирөөсү аябай катуу. Ал күнү сен эмчек эмизген энелерди эмчектей баласын ыргытып бергенин көрөсүң. Кызыкпай калат экен баласына. Боюнда бар аялдар боюндагысы түшүп калганын сезбей калат. Ватаран-наса сукара, сен адамдардын мас деп ойлойсуң. Мас абалында көрөсүң. Ва ма хум бисукара, бирок алар мас эмес. Walakin azabullohi shadid. Бирок Аллахтын азабы аябай катуу дейт. Бүгүн бир аз жер титирөө болду. 10 миңден ашык адамдын өлүгү табылды. Алдын ала маалыматтар боюнча 100 000 деген адам дайынсыз. Дүйнө жүзү ойрон, таң калып отурабыз. Кыжаалатпыз. Бирок жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда кыяматтагы силкинүү аслында эч нерсе эмес дейт. 40 жыл кыргын болса, беажал чымын өлбейт дейт. 40 сааттан кийин, 27 сааттан кийин, 50 сааттан кийин 2 айлык 3 айлык нерселер тирүү чыгып атат. Апат, жер титирөө болсун, асмандан таш жаасın, жер жутsun, сел алсын, жамгыр алсын, мөндүр болсун. Жараткан Аллах Тааланын буйругусуз эч ким ажалы келбейт. Жараткан Аллах Таала ар кимдин өмүрүн кайсы жерде кантиптин баарын жазып койгон. Биздин милдет вала тамутун илля ва антум муслимун. Мусулман болуп өлгүлө, ыйман менен өлгүлө, дайым ыйман менен жүрүү. Жараткан Аллах Таала эртең кыямат жакындаганда мына ошол Исрафил периште Сулмайды үйлөгөндө тоолор жалбырак сыяктуу учат дейт. Бүгүн биз интернеттен көрүп бешетаждуу дом күпет түшүп калса баарыбыз таң калып атабыз. Ага таң калбаш керек. Кыргызстандын ала тоолору булут сыяктуу, шамал, жалбырак сыяктуу, такта сыяктуу учат дейт. Мына ошол жараткан Аллах Тааланын ошол күнгө чейинки бизди эскертип аткандагысы. Жараткан Аллах Таала Амман жа'ала al-arda qarara وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah Taala
жерди катуу кылып койду. Силкинбей турган кылып, титиребей турган кылып койду. Ал аркылуу дарыяларда кызып койду. Нарын дарыясы, башка дарыясы көрүп атабыз. Анын үстүнө тоолорду орнотуп, эки деңиздин аралыгындагы Аллах Таала тосмо кылып койгон. Аллах менен бирге дагы башка Кудай деп бар деп ойлойсуңарбы? Бал аксарухум ла я'ламун. Адамдардын көпчүлүгү жараткандын кудуретине, күчүнө жөнүндө бейкабар, билишпейт, кабатырсыз, эч ойлонушпайт, ой жүгүртүшпөйт, акыл калчашпайт. Аламна жабил арда михада. Biz жерди тошоп, тегиз кылып койдук, кыймылдабай турган кылып. Вал жибала аутада, ал жер титиреп кетпесин деп, тоолорду казык кылып сайдык дейт кереметтүү Кур'анда. Жерди тошоп, тоолордогу казык кылып сайдык, жерлер титиребесин деп. Ey Аллахка иман келтирген пенделер, жараткан табиятына карабайсыңарбы? Ва ила самаи кайфа руфиат, асмандын кандай көтөрүлүп турганына ой жүгүртпөйсүңөрбү? Кээде бир чоңураак здание көрсөк, түркүгү жок, башкасы жок. Же ошолдо Түркияны ала турган болсок, чоң мосттору бар. Трос менен асып койгон. Кээде Стамбулга башка саякатка барганда таң калабыз. Ушунча аралыкты 2 километр чыгабы, 3 километр чыгабы, мен так билбейт экенмин. Ушуну бир түркүксүз деңиздин үстүнө асып койгон сет менен, трос менен деп таң калабыз. 7 кабат асман. Ва ила самаи кайфа руфиат. Аллахтын асманды кантип түркүксүз тургузуп койгонун көрбөйсүңөрбү дейт. Гүлнур Сатыбанова эже ырдап жүрөт. Асман, асман жарылбайсың, түшпөйсүң деп. Ал асмандын жарылбай атканы, түшпөй атканы, ва ила самаи кайфа руфиат. Мен асманды кантип асып, тиреп, түшпөй турган кылып койгонума карабайсыңарбы дейт. Ва ила жибали кайфа нусибат. Тоолорду кандай тиреп, пайдалуу кылып, курабай турган кылып койгонума көңүл жүгүртпөйсүңөрбү, ой жүгүртпөйсүңөрбү? Ва илал арди кайфа сутихат. Жерди кандай төшөлгөнүн изилдебейсиңерби? Акыл калча көрбөйсүңөрбү? Ушунча чоң дүйнө жүзүн бир калыпта сактап турган жараткандын табиятына ой жүгүртпөйсүңөрбү? Фазаккир иннама анта музаккир. Эскерткин эй ыймандуу. Чындыгында сен тек гана эскертүүчүсүң деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала ушинтип кайрылат. Урматтуу жамаат, эгер ой жүгүртө турган болсок, бүгүн кээде жетиштүү болгондо башкада күнөөнүн себебинен башкадан андай мындай дегенибиз менен, бирок чындыгында ушунун баарын көз ирмемде кароосуз калтырбастан башкарып турган, күндү өз нурунда чыгарып, кайра батырып турган жараткан Аллах Таала бар. Жараткан Аллах Таала кээде мына ушундай бале кырсыктарды бергени бул адам баласын коркутуш үчүн, чоочутуш үчүн, ойготуш үчүн. Кээде мына ушул нерсе биздин бири-бирибизге болгон бир туугандык мамилебизди ойготуш үчүн. Адамдын кадырын билсин деп берет. Бүгүн ошол жерде көрсөк, кээ бир биз сыяктуу балдар ыйлап турат. Ушул зданиянын астында, ушул бетондун астында апам калды, атам калды деп. Куткаруучулар келип ушул өлүгүн чыгарып берсе деп. Өлүгүнө зар бүгүн. Чыгарып берсе ак кепин деп көмүп алсам деп. Өлүгүн бир көргөнгө зар ушул бетондун астында калып кетеби деп. Мусулманча бир жууп кепин деп көмүп алсам деп. Бул биз тирүүлөргө, бүгүн ата-энеси жертирөө болбогондорго, бир тууганы өлмөгөндөргө, баласын жоготпогондорго колуңдагы балаңдын кадырына жет деп аткандагыз. Кээ бирөөлөрдүн 2 айлык баласы 40 саат кароосуз калыптыр. Атасы өлгөн, апасы өлгөн. Ал биз тирүүлөргө, бүгүн колунда баласы барга, бир тууганы барга, досу барга, атасы барга, кошунасы барга, мондой жамаат барга бири-бириңерди сүйгүлө. Бири-бириңерге ырайымдуу болгола. Мухаммаду Расулуллах, валлазина маашиддау алал куффар. Мухаммад Аллахтын пайгамбары, аны менен бирге болгондор кафирларга орой, катал. Ва рухамау байнахум, бирок бири-бирин аябай сылык, сыпайы, мээримдүү, ырайымдуу дейт. Аллах Тааланын бүгүн ошол биздин бир туугандарга берген азабы ал бизди ойлонсун деп аткандагысы. Кээ бирөөлөр кыйын болуп, кыяматтын белгиси, күнөөнүн айынан, башка айынан деп комментарийлер башка берип сүйлөп атат. Бүгүнкүдөй учурда чыгып алып, силер күнөөкөр болгонуңар үчүн, башка болгонуңар үчүн
ушундай болду деген нерсебиз канчалык бир деңгээлде туура эмес. Алардын кабыргасы кайышып турат. Күнөөнүн себебинен болгонун баарына белгилүү. Бүгүн аларга тек гана сабыр тилеп жакшыга нерсе эзлейт, бирок биз мына бүгүн кыйын болуп аткандар, аларда күнөө көп экен, ошонун айынан болду дегендер, биз бүгүн ойгонушубуз керек, ойлонушубуз керек. Аларда болуп аткан күнөөлөр алардан ашып түшүп, бизде дагы Курайыма шүгүр болуп атат. Биз дагы пропускат эткенибиз жок. Алардан калып кеткенибиз жок күнөөдө. Экономикада башкада калып кеткен болушубуз мүмкүн. Ыйманда, исламда, бирок күнөөдө биз деле бербей атабыз, рекордсмен алып деле кетип атабыз. Түрү менен болуп атат. Бирок жараткандын бизге бербей аткан дагысы Аллах Таала кечирет, кечиктирет, кое турат. Бүгүн кээ аларды жамандаган башкадан алыс бололу. Аллах Тааланын аларга мындай азап бергени, кээ бир күнөөкөрлөрдү күнөөсүн кечирип, шахидтердин катарында кабыл алыш үчүн ушундай азап берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кыямат болбойт дейт. Жер бетинен илим алынмайынча дейт. Аллах Таала илимди алмайынча дейт. Ва тaqaribuz zaman, вакыттын берекеси кетмейинче дейт. Кыяматка жакын 1 саат 1 мүнөт дейт. 1 күн 1 сааттай болуп калат дейт пайгамбарыбыз. Бүгүн чындыгында ошондой болуп калды. Az жумадан чыгып макулдай кырчаң асыр болот, бирден чай ичип чыкчаң. Асыр окугучаң шам болот, вакыт ушундай аябай батып атат. Жумадан жумага аябай тез келип атабыз. Жана дагы ошолордун бирөөсү зилзиланын көбөйгөнү дейт. Жер титирөөнүн көбөйүүсү дагы кыяматтын белгилеринен дейт. Бул кыяматтын белгилерин Аллах Таала бизге берип аткандагысы. Сразу кыямат кылып койбостон, ал жерден бул жерде сигнал берип аткандагысы, ойлон деп аткандагысы. Муса пайгамбарга өлүм периштеси келгенде, мен Аллах менен түз сүйлөшкөн пайгамбармын дейт. Аллах Таала менен ортомчусуз периштеси сүйлөшкөн пайгамбармын дейт. Эскертип келбейсиңби, айтып келбейсиңби дейт. Муса пайгамбарга карап өлүм периштеси, Муса, эниң өлгөндө бир келдим. Атаң өлгөндө бир келдим. Кошунаң өлгөндө бир келдим. Ошонун баардыгы сага эскертүү болчу дейт. Анын сыңарындай сиз экөөбүзгө дагы Сириядагы жер титирөө, Түркиядагы жер титирөө, эми сага келем, көзүңдү ач мусулман деп туруп, сиз экөөбүзгө Аллах Тааланын кайрылып аткандагысы, өлүм периштесинин эскертүү берип аткандагысы. Ошондуктан дагы мына ушундай нерселерден бир туура сабак алганды, жана мына ошол жараткан Аллах Таалага кайрылып, зикир, ыйманда, исламда бекем болгонду жараткан Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Чындыгында кээ бир динсиздер, башкалар бул стройкалардын жараксыздыгынан, жанагы технический талапка жооп бербегенинен деши мүмкүн. Бирок жараткан Аллах Тааладан буйрук келген учурда, жараткан Аллах Тааладан азап келген учурда, Аллахтын мен казык кылып койдум, мен бекемдеп койдум. Биз тоолорду казык кылдык дейт. Мына ушул казыктар асманда, жана мен айткандай, жалбырактай учуп калат. Бүгүн биз өнүккөн техника менен, башка менен, эң акыркы технический жанагы турушту бере турган жол менен 10 балга, 20 балга туруштук берет дегенибиз менен, жараткан Аллах Тааладан азап келгенде эч нерсе эмес. Фираун кууп баратканда Муса пайгамбарды, Муса, таягың менен ур Нилди деди. Эч кандай бүгүнкүдөй бетон тосмолор менен башкалар менен тоскон эмес. Таяк менен буйруганда Аллах Таала мына ошол Нил дарыясын экиге бөлүп, тосмо сыяктуу токтотуп койду. Бул Аллах Таала үчүн инна залика алаллахи ясир. Бул нерсе жараткан Аллах Таалага аябай жеңил. Ва иза арада шай'ан ан якуна лаху кун фаякун. Эгер бир нерсени кааласа, бол дейт, заматта болот. Сенин техникаң, күчүң, акылкы үлгүдөгү арматуруң, бетонуң ал иш бербейт. Аллах Таала өзү казык кылып койдум деген тоолор асманда жалбырактай учуп калат. Маселе, урматтуу мусулман бир туугандар, жашоодун акыры өлүм. Бул баарыбызга белгилүү. Бирөө өткөндө 240ка басып, Мерсен авария болуп өлдү. Күндө моргто өлүп атат, операциядан башкадан чыкпай калып. Бирөө жер титирөөдөн өлдү. Бирөө канчалаган бир туугандарыбыз азыр илгери Ош-Бишкек жолунда кырсыкта өлсө, азыр Москва-Бишкекте өлүп атат. Көп биздин бир туугандарыбыз уже фура айдап, спринтер айдап, такси айдап, уже Казакстанда башкада өлдү деп, мына кече дагы көрдүк 7 адамдын өлгөнүн. Маселе кай жерде кантип өлгөндө эмес. Бизге тийиштүүсү, биз өрнөк ала турганы акыры өлөбүз ушул. Өтө сак бололу, самолетко чыкпайлы, сак бололу, машинага чыкпайлы, бүгүн машина дагы бир согушта өлүп калды бүгүн.
Ош Бишкек жолу бүгүн соңку 41-жылдагы согуш талаасында эле болуп калды. Эсен аман жетип алсаң, согуштан аман калгандай элесин. Ал истептерин айдап атканын көрүп. Канча кыйын болбо, канча сактанба, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амари уммати байна 60 ва 70. Менин умматымдын басымдуу бөлүгүнүн жашай турган өмүрү 60 менен 70-тин ортосу дейт. 60 менен 70. Акыры өлөм, урматтуу аталар. Бир туугандарым, маселе жер титирөөдөн башкадан кутулган эмес. Кээ бирөө айтып, şu этаж жыян болбойт экен, жер үйдөгүлөр аман каптыр депчи. 100 жыл мурда атаңсаган үй турат, бирок атаң каякта? Жер титирөө болгон жок го. Обязательно өлүмдөн куткарыш үчүн жер титирөөгө туруштук бере турган үй салып койсоң, өлбөй каласың деген сөз эмес. Жашоодун акыры өлүм, бирок мына ошол өлүмгө даярдануу бүгүн сиз экөөбүзгө милдет. Жараткан Аллах Таала мээримдүүлүгүнөн бүгүн сигнал берип атат. Коңгуроо кагып атат. Ойгон, 100 миң деген бир тууганың 1 саатта кыйрап калды деп. Силерди өлтүрүп коюш, жаныңарды алып коюш мен үчүн жеңил деп. Мына ошол жанакы өлүм периштесин ыйлаткан наристе деп китеп бар, ушундай, аталышы ушундай. Өлүм периштесин ыйлаткан наристе деп. Мына ошол бир бала атасыз, энесиз калган учурда периште аябай ыйлайт. Бул бала эми кароосуз калып өлүп калат, башка болот деп. Аллах Таала: Азраил, жашоо берген, ырыскы берген, өмүр берген мен не кыжалат болосун дейт. Арадан жылдар өтүп, бир аксакалдын өлмөшлүк үчүн 80 жыл, 90 жылдан кийин өлмөш үчүн, өлбөй калуу үчүн канча аракет кылып атканын көрүп, өлүм периштеси күлөт. Пенде дейт, ушунча жашасаң да тойбойт экенсиң да дейт. 90-га кирип бөлүнбөк чейип, сен теңден эч ким калбады дейт. Бүгүн да өлгүң келбейт дейт. Пенде ушундай экенсиң да деп күлгөндө, жараткан Аллах Таала: малакул маут. Bir kança жыл мурда bir жаш балага ыйлаган элем дейт. Атасыз калды, энесиз калды, өлүп калат деп дейт. Ооба эсимде, ошол бала эмне болгон дейт. Ошол бала мына сен күлүп аткан аксакал дейт. Ушунча өмүр берсем дагы бул жашоого тойбой атат дейт. Анын сыңарында урматтуу аталар, кыйын болсо 90 жашар, 100 жашар, бирок конец, акыры өлүм. Демек мындан коркпош керек. Кайсы күнү бир эже жазып атат. Врач мен жугуштуу ооруң бар деди, канча жашарың анык неме жок деди. 3 балам бар, күйөөмө да көңүлүм жок, настроениям жок, жүрөм дамыла деп. Айт, эже канчалаган ден соолуктан өлүп калды, мына көрүп атасыз, өзүңүз живой примерсиз. Сиз сыяктуу бир далардын оорусу жок эди. Бир да больницага барган эмес, анализ тапшырган эмес эле. Канчага кирдиң десем, 35-ке кирдим дейт. Айт, дагы 35 жыл жашасаңыз ыраазы болосуз десем, ыраазы болот элем. Кана эми дагы 70-ке кирсем дейт. Макул жашоо 35 жылга түрө эле дедим. 70-ке кирдиңиз, эмне болот десем, баары өлөм да дейт. Болуптур дедим мында. Баары өлөп турган болсоң, 35-те өлөсүң, 70-те өлөсүң, эмне айырмасы бар? Маселе өлгөндө Кудай менден ыраазыбы, ыраазы эмеспи? Жараткан Аллах Таала кабырда мени ыраазы болуп күтүп алабы же каадан күтүп алабы? Бүгүн бизге моундай болгон кошуна өлкөлөрдөн берип аткан кээ бир моундай болгон апааттар бизге рахмат. Аллахтын мээрими ойготуш үчүн, ойлонуш үчүн, Кудайга кайтыш үчүн жараткан Аллах Таала тарабынан берилип аткан бул Аллахтын бир мээрими. Канчалаган инсандар тилекке каршы бул нерседен бейкабар. Пенде экенбиз, инсан экенбиз, ошондой чоң каргашалы окуяда дагы интернетте жүрөп, уже тополондо башкада дүйнө жүзү куткаруучулар жөнөп жардам берип атса, өздөрүнүн кээ бирлер мародерство башка кылып жүрөп, эми Кудай инсап берсин. 5 кол тең эмес, ар кандай адамдар бар экен. Ошол эле учурда кээ бир адамдар дүкөнүн ачып коюп, болду бул дүкөн бүгүндөн баштап меники эмес, каалаганыңарды алгыла деп жазып коюп. Чындыгында анык эмес да, кече өлгөндө өлүп кетет эле. Мен тирүү калдым, бирок бул дүкөн меники эмес. Бул дүкөн силердики, ким каалаганын алсын деп чоң кылып жазып коюптур. Bir jurnalist жазып атат. Кыйрап калган үйдүн жанынан акырын путумдун учунан өтүп кеттим дейт. Астында элдин изилдаганы мага угулуп атты дейт. Ким болсоң да жардам бер десе, чыдап тура албайт элем, жардам бергенге күчүм жетпейт эле дейт. Жөрмөлөп өтүп кеттим дейт. Ушундай бир оор сыноолор болуп атат. Аманат, урматтуу жамаат, ошолордун өткөндөрүнө Аллах рахматын алсын, дуа кылыңыздар. Тирүүлөрүнө жаракат алгандарга Аллах Таала шифа берсин. Анан дагы ошол баласынан айрылган, бир туугандан айрылгандарга Аллах Таала сабыр берсин. Мусулман катары баарыбыз ушул нерселерге дуа кылалы иншалла.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Алар бұл дүние тіршілігінде көрініп тұрған нәрселерді ғана білішет дағы, ақыреттен бейқапар дейді. Ал инсандар үшін дүниені де білет дейді. Жақшырақ үй құрсам, фундаментін алма тұрсасам, башқа қысам, российскиймен сасам, titremeye kalat, jarılmaya kalat, çökmeye kalat deyip dünya kızıkçılığın gana bilişet, dünya tirinciliğin gana bilişet. Alemalar ahiret azabından alar gafilette. وَكَأَيٍّ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Asmanlar menen jerde kançalagan dalilder var. Bирок адамдар ага көңүл бурушпайт дейт. Кудайдын бар экени, эртең эсеп бар экендигине канчалаган далилдер бар, бирок адамдар ага көңүл бурушпайт. Yarji'u ileyhi ve yatubu. Kudayga kaytalı. Kudayga tövbe kılalı. Jaratkan Allah Teala keremetli Kur'an'da وَمَا نُرْسُلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. İsra Suresi'nin 59. ayeti. Biz sizlerge jönötken kebir belgilerimiz sizlerdi korkutuş için deydi. Oygutuş için deydi. Allah Teala'nın bugün kebir belgiler, ayetler bolup atkan bolsa, mıdip jer titire başka ol, en kıyın degen straykalar başkalar turuşluk vermey atkan bolsa, selerdi korkutuş için jönötüp atabız. Kork dağımaga kaytkın deydi. İbn Mas'ud radıyallahu teala'nın doğrunda Kufa'da jer titireptir. Kufa'da jer titiregen uçuda İbn Mas'ud edip, ya yuhannas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuhu. Ey adamlar, Rabbiner selerden kılgan günahlarga kaardanıp açulanıp atat. Rabbinerden razıçılığın talap kılıp ketirgen günahlarınırga tövbe kılgıla deydi. Umar radıyallahu teala anhu 2 cumadan beri akşin ömür bayanı aytып atabыз. Bugün tilekке karşı toxtatıp koyup buga ötüp kettik. Эми наркы жумадан баштап Кудайым буйрса кайрадан Hazreti Umar'ın ömür bayanına kirебиз. Мына ошол Hazreti Umar айтат, Hazreti Umar'ın doğruna titrөө болгондо бүгүн жер titrөө болду дейт. Эгер ушул жер titrөө кайра кайтарына турган болсо, мен сени таштап чыгып кетем бул шаардан дейт. Араңардагы кээ-бир күнөөкөрдүн айынан болуп атат дейт. Бирок дагы баса белгилеп айтам, бизде узнаштыргандар нормально экен, бизде болбой калды дебеңиздер. Allah Teala belkim bizdikini ahiretke kaldırıp atat. Kuday oşonun saktasın. Ahiretke kaldırıp bu dünyada azaptagan başka kan jakşı. Şariatımızda adam öldürse kasas var. Adam öldürse öldürüyorsun. Zina kısa öldürüyorsun ha. Buna şunu kebireler bolboy japayçılık başka değil. Biro kal. Oşo zina kılan adamı bu dünyada öldürüp turgan bolsa ahirette azaptalbaydı. Bugün bizde oşo bu dünyada bilinbey, körünbey kalıp atkany ajelde bu жерде bilgenini kılıp koyup. Kuday saktasın, bu ahiretke kalıp atat, bardığı, çoğulup atat. Diplom olup, çoğulup atat, kitep olup. Erten kıyamet Allah Teala aldığımızga taşlaydı. Allah oşonun saktasın. Allah Teala'nın bunday bergen sınavları köyde bizde sınav için. وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizlerle sınayırız köyde minel havf, korkutup deydi. Açkaçılık menen, memejemişinlerdi boldurmayı koyuğu menen, köyde arada bireylerin ömürün alığı menen. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Oşondoy korkunç berip sınaganda. Bugün korkup kaltırap kaldı bakış bir tuğandarımız. Açkaçılık berip sınaganda. Memejemişleri böyle üşügürüp ketet, başka olup, sel alıp ketet. Köyde bir tuğandarımın ömürün alıp sınagan uçurda sabırgı bolgula. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Oşondoy uçurda sabır kılgandardı suyunçilegin. Alarga Allah Teala'nın mehrimi, rayını, beyişi var deydi. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Jakşılık, jamanlıktın bardığın seler için sınav katar veririz deydi. Jakşılık, jamanlıktın bardığın selerde sınaş için veririz deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Acaben li amril mu'min." İmandığın işi kanday tankalıştı deydi. Eğer bir iyilik geçetse şükür aytıp ağa da soğuk olat. Eğer bir kırsıka kavulsa Allah'ın takdiri eken bizde oşunday kırsık boldu, apaat boldu deyip durup sabır kılap ağa da soğuk olat deydi. Bu iş Müslümandan başka da yok deydi. Allah Teala Müslümanlar oşunday bir mümkünçülük bergen deydi. Jaratkan Allah Teala mına oşunday inşallah egzamenden, sınavdan, sabırdan jеңил ötkönlerden kısın. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ. Sizlerge jetken kaysı bir kaygı, kata, kırsık bolbosun فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Adamların kolu menen kılan günahının ayınan.
Ve ya'fu an kasir. Allah dağın köpçülüğünü keçirip salat deydi. Eğer kılgan günahlarga jaraşa atlet bereverse, oyran bolup kıyrap talkalanıp bugün Tolka Türkiye'de emas, dünya yüzünde жетістіре болуш керек edi. Ve ya'fu an kasir. Allah köpün keçirip deydi. Birazına cevap kılganda, muhatip çılabay 100 bin degen milyonluğun adamlar dayınsız kılasınlar deydi. Ve ma asabakum min musibatin, sizlerden başınıza jetken kaygı kapa kırsık, fabima kasabat aydin nas, adamlar kolu menen kılan günahının ayınan, ve ya'fu an kasir. Allah bardığına öyle cevap veremeydi. Köpçülüğün keçirip koyat deydi. Eğer her birine bir güne kanunuzga bir güne atlet bale apat cümlete vergende dünya oyran bolup jok bolmok. Alimler aytat, günahının jıtı bolgon deydi. Adamlar günah kılganda sasıp ketecek ekan. Ona jıttanıp ketти, günah kılıp da adamlar bilip kalatты deydi. Biroq bugünkü günde oşonun bilinbey kalgаны tigi awаны bulgap бүткөнбүz deydi. Eldin bari günahkör bolup oşo baykalbay kalgan deydi. İlgerirekte alimlerin doğrunda günah kılganda bilinip kalчу ekan. Allah'ın rahmatı akırkı ümmetin özgeçölügü. Murdaki peygamberler kede günah kılganda keçinde uyga kelse darvazasının üstüne жазылып kalat eken. Bugün şunkar moğonda günah kılıp geldi dep. Keyifli peygamberlerin doğrunda günah kılsa adam hatası siyahtı üstüne kiyimleri uçup ketetiler. Cıvanaş bolup kalatile. Keyiflileri günah kılsa Allah'tan oşan günah etmeden küygüzüp jok kılatile. Biroq akırkı ümmet Muhammed peygamberin hurmatına bizge kılgan günahlardı Allah'tan keçiktirip unçukpay körgözbey jaşırıp atkandagысы tövbe kılat dep atkandagысы. Mana oşol soğup iş kılsak perişte zamata jızat eken. Bugün moğonday soğup iş kıldı dep. Günah kılganımızda Allah Teala жазбай тур. Erте menen kılgan günahını koya tur, bu cumaga barıp tövbe kılat. Cumada tövbe kılmasa asırda tövbe kılat, şamda tövbe kılat. Bir gün, 2 gün keçiktiret deydi. Günahlarımızды 2-3 günge çeyin jazdırбай turat eken. Tövbe kılat, kaytat, bilbey kılıp koydu, ataylagan jok dep. Tilekке karşı günahlardı kılıp koyup tayranlap, anı kılıp ana tem bolbostон bugün Kudayдын Kutire жана бирөө айткандай, илгери жиндилигимди үйдөгүлөр гана билсе, TikTok чыккандан бери элдин баары билди деп, бүгүн кылган күнөөлөрдү TikToктон, Instagramдан элдин баары көрбөй калгандарга көрүп ал мен мондай кылгылыкты кылдым деп шарманда кылып атканыбыз Кудайдын берген бүгүн бизге бир чоң бир азабы. Балес. TikTokто башкада ыржаңдап, ырсалаңдап, аял эркек болбой, кайната, чогуу жанакындай бир приколдор тартып жүргөнү Allah'ın bergen bizge bir azabı bugün kündögü. Tragediya. Zaharal fasad fil barri wal bahr. Jerde, kurgaktıkta, denizde buzukuluk kaptap ketти. Bima kasabat aydin nas. Adamlar kılgan günahının sebebinin yuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Buzukuluklar açıkka çıktı. Belki malar kayra tartışar, kayra kaytışar, kayra oğulur, toktor, tövbe kılar deydi Allah Teala. Adamların kılgan günahının ayınan kurgaktıkta, denizde buzukluk basıp ketти. Belki bu adamlar oygunuk, tövbe kılat, kılgan günahının kaytat deydi. Afain minellezine mekarus seyyiat en yaksifallahu bihimul arda ev ye'tiyehumul azab min haysu la yeş'urun. Jamanlıktın ayrakerleri Allah'tın alardın jerge jutturup jiberişince alar oylandıgan taraftan özlerine adap gelişinin koopsuz bu deydi. Jamanlıktı kılgan, günahı kılgan insanlar Allah'tın kelgen azaplarından kutulup kalan deydi. Jene kutulana garantiyası var bu deydi. Allah Teala tarafından keletigen azaptan hiç kim kutula albaydı. En akırkı ülgüdögü teknika menen başka menen en turuştuk bere turgan imaratlardı başkalardı salba jaratan Allah Teala tarafından kelgen azaptan al nerse seni menen meni kutkarbaydı. Hormatlı Müslüman bir tuğandar, hormatlı cemaat atalar. Bu nerseler jogorda aytkanday bizdi oygotuş üçün. Bizge jaratan Allah Teala tarafının meğerimi katarı bizge kavar berilip atat. Bugün kede oşol azaptar bolgon jerde günөө көбөйүп кеткен, соотулук болгон, кумар болгон, башка болгон деген менен алардан кем калбай bizde деле бар. Бирок Аллах Тааланын кечиктирип атканы, балким булар төвбө кылат, балким булар ойлонот, балким булар ойгонот дейт. Ошондуктан мына ушул нерсе биз тирүүлөргө өзгөчө сабак. Келиңиздер, бүгүн кээ бирөөлөр ошол жерде келип куткаруучулар келип, апамдын өлүгүн чыгарып берсе алып, кепиндеп перзент катары көмсөм дейт. Kee biriler balamın ölümünü taat etse deydi. Kee biriler koşnamdı çıkarıp etse deydi.
Бирок сиз өзүңүздүн бүгүн ата-энебиз да жаныбызда, кошунабыз да жаныбызда, моунда болгон жамаатыбыз да жаныбызда, бири-бирибизге сылык бололу, кечиришели. Бири-бирибизге тирүүлүктө баркыбызга жетели. Адам менен адам экен. Моунда болгон күндө алар дүйнөнүн аркы бурчунда болсо дагы, дүйнөнүн бул бурчунда туруп сыздап атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандар бир дене сыяктуу. Эгер бир менен колуна тикен кирсе, көзүнөн жаш чыккан сыяктуу дейт. Чындыгында биз бүгүн мына ошондой болуп отурабыз. Аларга жеткен азап биздин дагы бүгүн денебизге ысытма чыгарып, кайгырып, канчалаган инсандар ыйлап дуасы менен башкасы менен отурат. Канчалаган бир туугандарыбыз куткарууга жардамга кетти. Бүгүн дагы мына мекендештерибиз, куткаруучуларыбыз мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, мына ошол мусулманчылык бир туугандыгыбызды бекемдеп коелу деп. Мусулманды таштабайт, мусулманды кыйын күндө ара жолдо калтырбайт деп бүгүн боз үйү менен башкасы менен президентибиздин тапшырмасы менен жөнөп атат, ошолорго көп дуа кылалы. Андан тышкары мына ошол муфтият, казият тарабынан республикалык деңгээлде жардам гумпонош чогултуу болуп атат. Түркия мына ошол билесиздер, бизге окшогон өлкө эмес, ал өнүккөн өлкө. Кийин башка нерсе жардам жөнөтүш үчүн этикеткасы болуш керек экен. Ал эми бизде негизи ушул нерсе туура экен. Анткени мен өзүм Баткенден болом, кечебизге Баткенге чогулганда дагы кийин кеченин нандын бардыгы мусордо калды, кийбей коюшту. Бара өткөн, аны барган тандап алат экен. Өзүнө размери чоңун башкасын болбойт, бул бардыгы мусорго кетти, Кудай сактасын, ысырап болуп. Ошондуктан эгер жардам беребиз дей турган болсок, бүгүн эң негизгиси басымдуу бөлүктү акчалайга басым жасасак. Акчалай жардам бергенге басым жасак, анткени акча бар жерде бардык нерсе бар. Төшөк алабы, үй алабы, мына ошол кийим алабы, бардыгын акчага алса болот. Өзү негизи шариятыбызда зекет, садака бергенде дагы анфаулил фукара дейт. Факырларга кимиси удобный болсо ошонысын бер дейт. Кой берсең дагы алабы, кой бер. Этажда жашайм, анда кой бербешиң керек. Анда коюңду апарып сатып пул беришиң керек, анткени берип аткан кедейге сен оорчулук келтирбешиң керек. Мана шарият кой дегенде эле койду карматып койбойсуң. Анын сыңарындай бүгүн дагы мына ошол мечиттер дагы чогултат экен. Биздин мечит өзүңүздөр билесиздер, ушул дүйнө жаралгандан бери бул жерде жардам чогултула элек. Бүгүн мына ошол азыр балдар, карылар туруп азан айтат бул жакта. Азан айтып аткан учурда акча чогултуп пакет менен айланышат. Колдон келген акчалай жардамыңыздар бериңиздер. Бул жерде биз аксакалдар менен чогуу эсептеп, канча сом болгон болсо ошол комиссия менен бирге акыт түзүп апарып казиятка тапшырат, казият муфтиятка, муфтият мамлекетке, мамлекет ошол Түркиянын посольствосуна берет. Кудайым буйруса берген акчаңыздар дарегине жетет. Кошумча ушунчалык калып айтып коеюн, биздин мечит аябай тилемчилер, жана сырттагы эжелер көбөйүп кетти. Мына ошол ушулардын канчалык бир деңгээлде оорукчаны башкасы болсо бериңиздер, бирок баарына бере берген жакшы эмес. Бул мусулман кыла турган кесип эмес, бирөөдөн акча сураган. Мусулман адам мына ошол эзептеп иштеш керек, башка акча табыш керек. Ошол мен сиздерге айтарым, эми кээде ушуна тийсем, бамыла ушунда кызгантат деп айтпай жүрдүм элем, бирок бүгүн моундай кырдаалда ошол бириктирип айтайын дедим. Эгер оорукчаны башкасы таанысаңыз, билсеңиз берин, болбосо өзүңүз тааныган колу кошунаңыз тилемчилик кылган, бирок жалгыз жашаган бирөөгө бергениңиз сооптуураак болот. Анткени булар жума күнү келип тилемчилик кылып, калган күндөрү генералдай жашагандары дагы бар. Кудай сактасын.